3-августта түнкү саат 2:30 чамасында Токтогул районунун 3 терек айылына караштуу Шылдырак жайлоосуна чагылган түшкөн. Анын кесепетинен аталган жайлоодо жайлап жаткан чабандын короосундагы 41 баш кой эчкиси өлгөн. Алардын 35и эчки жана 6 кой болгон. Окуя болгон жерге райондук ветеринардык кызматынан жана айыл аймагынан кызматкерлер барышкан. Ушундай эле кырсык Сузак районуна караштуу Кызыл Көл айыл аймагындагы Чал жайлоосунда да катталган. Чал жайлоосуна 3-август күнү саат 2:30 чамасында чагылган түшүп, жайлоодогу 2 үй бүлөнүн короосунан жалпы 117 баш кой өлгөн. Чагылгандан кырылган малдын тарпын жер казып көмүү үчүн атайын жардамчылар тобу тартылган. Бир күндө түшкөн чагылгандын кесепетинен Жалал Абад облусу боюнча жалпы 158 баш майда жандык кырылган.